Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу теле көрүүчүлөр, Ош Прим телеканалынын түз эфирдеги берүүсү майрамдык чыгарылышы уланып жатат. Менин катарыма кесиптешим Асель Талгат кызы чогуу кошулду. Бизге коноктор да келип калышты. Коноктор менен тааныштырасыздар, Алгач мен жалпы мырзаларды бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктап өтөйүн. Ошондой эле тааныштырып өтө турган болсом, Мурзалиев Жаныш Ош облустук чек-ара башкармалыгынын инженер-шофёрдук ротасынын завод командири. Мамлекеттик чек-ара кызматынын кинология борборунун кызматтык иттердин ага жетекчиси Эфрейтор Самиев Ровольд Кастро. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Майрамды кантип баштадыңыздар бүгүн? Майрам Эми башталабы? Майрам негизгиси жакшы кечээ күндөн бизде башталган. Биздин аскер айымдарыбыз бүтүндөй жигиттерди өзүбүздүн аскерлер, жокерлер ашканасында атайын бир дасторкон жайып, даамдуу шириндиктер, кичинекей белек бекчелерин, анан чаган кичинекей бир концерттик программалар менен башкармалык башчыбыз баш болуп, ошол жерде кичине бир чай беришти. Жакшы маанайда. Жакшы жашоо тилек, каалоо тилектер менен биздин кыздардын. Ошолор менен кечээ күндөн башталган, буюрса жакшы. Бүгүн дагы бүтүндөй аскер кызматкерлердин бизде кызмат өтөп жаткан маанайлары жакшы. Бүгүн майрамга карата биздин жоокерлерибизге атайын түшкү тамагына майрамдык тамак аш берди. Даамдуу шириндиктер, татымдуу жакшы азык түлүктөн майрамдык түшкү тамак уюштурулуп, ошолор берилмекчи. Жакшы. 23 февралдын тарыхына тереңирээк. Эми мындай да 23 февраль деп бул баягы биз кичигезден билген чоңойгон Советтер Союзунан бери бүтүндөй көптөгөн ошондо 15 республика, көптөгөн мамлекеттерде майрамды алып келген аябай мааниси зор, маанилүү майрамдардан бири. Бул майрам бүтүндөй ал мезгилде Советтер армиясынын деңиз флотунун күнү болуп белгиленген. Кызыл армия. Кызыл армия. Ошол мезгилден бери Кыргыз Республикасында дагы бул мекенди коргоочулар, башка республикаларда эле мекенди коргоочулар күнү катары белгиленип келет. Бул ошол буйруса бир жылдан, эгер мен адашпасам, бир жылдан кийин биз бул майрамдын 100 жылдык мааликеси болот. Жакшы ага, эми эртеден бери биз ошол мекенди коргоочулар бир топ кызматка бөлүнөт да. Сиздер чек-ара тармагында чек-араны коргоп келатасыздар десек болот. Башка кызматтан, жалпы теле көрүүчүлөр дагы сиздерди аскер кызматкер катары алыстан тааныйбыз да. Анан чек-ара кызматы башка кызматтардан эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат? Сиздердин жоопкерчилигиңиздер башка кызматтан эмнеси менен айырмаланып турат? Чек-ара кызматы эми башка түзүмдөр, оралдуу күчтөрүнүн башка түзүмдөрүндөй эле биз ошол мекенди коргоо боюнча кызмат өтөп келебиз. Бирок өзгөчөлүгү ушунда чек-ара кызматынын аскер кызматкерлери, чек-арачылар бул мен ушундай түшүнөм, өзгөчөлүгү бул чек-ара деп өзү эле айтып атпайбы? Чек-арада кандай абал болбосун? Жөн эле айтып келсек, туристтер келетпи? Биздин жанагы көзөмөл өткөрүү жайлары аркылуу турист өтөтпү? Кандай башка бир чет мамлекеттин жарандары өтөтпү? Ким болсо, ким өтсө дагы ошол чек-арадан биринчи кезекте чек-ара кызматынын аскер кызматкерлери тосулат. Же болбосо кандайдыр бир душмандын, же болбосо бир кандайдыр бир согуш аракеттер жүрсө дагы биринчи кезекте калканч катары кандай сокку болбосун чек-ара кызматынын аскер кызматкерлери биринчи тосулат. Ошол андан сырткары чек-ара кызматы ошол биздин мамлекетибиздин жалпы чек-ара коопсуздугун сактоодо
биздин чек араларды мамлекетибиздин ошол эле бүтүндүгү көз карандысыз бир мамлекеттин коопсуздугун сактоодо күчүрмөн тапшырмаларды аткарып келет. Мына ошол жерде мен жеңилирээк суроолордун катарына бергим келип турат да. Чек ара кызматкери бул эң эле кооптуу кызматтардын бири да. Анан негизи сергек болушуңуздар керек. Жеке турмушта дагы уйкудан абдан сейрексиздерби? Сергексиздерби? Мындай аз уктап. Чек ара кызматы дагы бир неме, мындай башка күч түзүмдөрүнө караганда бизде сутка бою күчүрмө нөмөттө турат. Бул деген күн түн деп чек арачы уктабастан, күн болобу түн болобу уктабастан чек араны кайтарып келет. Ошон үчүн бул сиз айткан суроо сергектик бул абдан керек. Негизги бир Негизги сапаттардын бири болуш керек. Сапаттардын бири болуш керек. Чек ара кызматкерине тийиштүү болгон сапаттардан. Мен сизге суроо берейин деп атам да. Адатта жанагы өзүнөн чоңдор келгенде кичинелер үндөбөй калат эмеспи? Жанатан бир үндөбөй турасыз. Эми мына кинология борборунда атайын иттерди тарбиялап атасыздар. Ушул жалпы теле көрүүчүлөр да көрүп отурса керек. Ардактуу замандаштар, биздин студиянын коногу атайын чек арачы ит десек да болот. Келип биз сиздер менен көздөшүп аткан кези айтсаңыз, ушу чек арада иттердин орду кандай? Чек арачыларга иттердин кандай жардамы тиет ушул тууралуу? Чек арада бунун орду Чоң, чек арада бунун орду чоң аябай. Эми биз жетпеген жерге ит биринчи жетет да. Ошол жагы бар. Кандай. Анан жаныңыздагы ит менен таанышкыбыз келип турат. Жаныңызда иттин аты Скуби. Скуби, Скуби канча жашта? 1,5 жашар, немеси акчаркасы. Бирибиздин өзүбүздүн немебиз бар. Иттерибиз бар, ошону даярлайбыз да. Мисалы үчүн наркотический неме менен зырчатка, из кубалыкка, следопытство боюнчачы. Ар кимибиздин өзүнүн немебиз бар. Мына бүгүнкү күндө ит деле эмес, адамды тарбиялаш деле өзү бир чоң түйшүк да. Анан иттер тарбиялоо кыйынчылык жаратпайбы? Кыйынчылык жери деле жок, эми бизге ушу үйрөнүп калганбыз. Мен алып чыгып, уруксат берсеңиздер кичине мындай кененирээк түшүндүрүп, кичине толуктап кетейин дегеним да. Биздин чек ара кызматында ошол кинология борборунда айтып атпайсызбы, иттин кандай немеси. Негизгиси дагы бир кичине толуктап кетчү нерсе, иттер кароол иттер. Кароолго гана турат, алар? Алар бир кандайдыр бир маанилүү объекттерди. Негизи иттер ушуна бөлүнөт да, кароол иттер, из кууп, издөөгө кыдыра турган, издей турган иттер. Андан кийин атайын жанагы банги заттарды, анан жарылуучу заттарды издей турган иттер болуп ушундай даярданат. Анан кинология борборубуз мен белгилеп кетет элем. Бүгүнкү күндө ушул кызматтык иттерди бүт 3 багыт боюнча үйрөтүп, асыл тукум айтып атпайбы, немец овчаркасы, баягы банги заттар менен жарылуучу заттарды издей турган иттерди дагы бир үйрөтүп, жакшы бир булардын сапаттуу кызмат өтөөсүнө аябагандай жакшы бүгүнкү күндө көңүл бурулуп, ар бир иттин өзүнүн ит четеги болот, вожатый служебный собак деп коет, эми ит инструкторлору болот. Ошолор менен мамлекеттик чек ара кызматынын негизги иш-чараларды уюштуруу мерчемине ылайык бизде ушул ит четектери менен, инструкторлор менен атайын жыйындар өтөт. Ошол жыйындарда бүтүндөй иттерди үйрөтүп, андан кийин кайсыл жерде зарыл болсо, кайсыл жерде ушул кызматтык иттердин кызмат өтөөсү зарыл болгон бүтүндөй чек ара заставаларыбызга бөлүнүп берилет. Ошол жерге бекиген ит четектери, вожатыйлар атайын өздөрү чек ара заставаларынан түшүрүлүп, ошол өзүнүн ити менен 3 ай жакшы сабактарды окуп даярдалат. Анан ошол иттердин маанайы чөгүп баратканын же маанайы жогору экенин кантип билгенге болот? Мисалы тапшырма берилип калган болсо, аны аткарарда маанайы жок болсо аткарбай койгон күндөрү да болот. Ондой мындай болот да, келесин ишке келип, биз мисалы үчүн алып чыгып иштейбиз да. Сиз айткандай алып чыгып иштеген мезгилде иттин настроениясына карайсыз да.
Если настроениясы жок болсо, уже ит менен иштегенге желание болбойт да. Ит иштебейт. Настроениясына карап туруп, настроениясы жакшы болсо, иштесеңиз болот да, жакшы сиздин канааттандыралуу болуп иштеп берет да. Настроениясын кантип көтөрөбүз? Ошо керек болуп калган жагдайда. Настроениясын ушу ойнотобуз. Колдон келишинче ойнотуп, апартырошный предметтер менен ойнотуп, ошондой кылып настроенияларын көтөрөбүз. Мен бир ушундай эки кошуна болгон экен илгеричи. Анан экөө урушуп кетип, анан кошунасына жини келген биринчи кошунасы экинчи кошунасынын атын итине коюп коюптур да. Ой, паланча деп итине ошол кошунасынын аты менен чакырат. Сиздер иттин атын кантип коесуздар? Душмандардын атынан коюп коесуздарбы? Жок, бизде иттердин атын ушу атасына, апасына уйкаштырып коебуз да аттардычы. Мисалы үчүн атасы Клеопатра болсо, биякта апасыдан Клейди Кейт ошондой кылып туруп экөөнү уйкаштырып туруп ат коебуз. Экөөнүн баласы дегендей да. Демек, Скубинин аты да ошондой коюлуп калган да? Бизге азыр ушул Ош Пирим телеканалынын мырзалары кече жакында барып Араванга чек ара тозотунда бир топ жерлерде бар өзүнүн өнөрлөрүн сынап келишкенде мүмкүнчүлүктөрүн азыр мына ошого кезек берели, анан кийин маегибизди улайбыз. Ардактуу замандаштар, алдыда Ош Пирим телеканалынын мырзаларынын мүмкүнчүлүктөрүнө көңүл буруңуздар, биз кайрадан маегибизди улайбыз. Андыктан алыстабайбыз. Күн сайын чек ара заставаларында күжүрмөн эсеп өткөрүлүп турат. Анын алкагында өткөн күндөгү болгон иш-аракеттер боюнча баяндама берилет. Ошону менен бирге күжүрмөн эсептин негизинде кийинки күнгү кызматтарга жоокерлер бөлүштүрүлөт. Биздин кесиптештерибиз да кадимки аскердик тартип менен тиешелүү кызматтарды аткарууга тапшырмаларды алышты. 10-дон Катаржүкер Шарабидин уулу, 12-ден Катаржүкер Аматжан уулу, 20-дан Катаржүкер Нуров, 24-төн Катаржүкер Ташматов, ашпозчунун жардамчысы, Катаржүкер Сайдмамат уулу, 5-тен Катаржүкер Акимбеков, 4-төн Катаржүкер Каныбеков, ашпозчунун жардамчысы, Катаржүкер Камалдинов, 20-дан застава түздөн түздөр топ башчылары куралга бөлүнчө кошумча күч караттарын эсебин жеткириле, орундардан баяндагыла. Эркин тор. Күжүрмөн эсептин негизинде биздин жоокерлер чек араны кайтарууга, ашканага, байланыш бөлүмүнө жана застава сакчылыгына бөлүнүштү. Эми берилген тапшырмага ылайык алар өз милдеттерин аткаруусу кажет. Жигиттердин аскердик кызматтагы 1 жылдык жашоосу аларды кайраттуулукка, сабырдуулукка жана турмуштагы бардык жумуштарды жасоого үйрөтөт эмеспи? Эркек бала үчүн жер жемиш туурап, тамак даярдоо өөн учурашы мүмкүн. А бирок армияда булардын баарын милдеттүү түрдө үйрөнүшөт. Биздин телеканалдын сайт редактору Нияз Ташматов жана Таң Нуру Жума Баяны программаларынын оператору Эмилбек Каныбеков бүгүн ашканада кызматта. Бүгін біз Араван чек ара заставасында Нияз экөөбүз кухнясына бөлүндүк. Бул жерде азыр картошканы арчып бүттүк, түшкү тамактанууну даярдап атабыз. Азыр Нияз экөөбүз турап буну. Бул жерде солдаттарга тамак даярдап, повардын жардамчысы менен даярлап, буюрса тамагын даяр. Нияз азыр мен турап берем, Нияз куруп арчыйт. Анан калган Нияз экөөбүз идишчүбүз. Албетте, жигиттердин ашканада тамак жасаганы кызыктуу көрүнүш. Улуулардын айтымында эркек киши жасаган оокатка периштелер колун малып турат экен. Андан сырткары ашканадагы жуксуз идиштерди жуу да булардын милдети. Ар бир идишти таза жууп, түшкү тамактанууга чейин даярдоо абзел. Жоокер турмушунда ашканада да тактык жана ыкчамдык талап кылынат. Азыр картошканы арчыдык, турадык, ага чейин азыр казанга салып койдук. Аңгычакты идиштерди чакап, мындай ошо вилка кашыктар жууп атабыз. Уже бүтөйүн деп калдык, бир-эки мына Нияз чакай үйсө ошо менен бүтөт. Күжүрмөн эсептин негизинде мындагы жоокерлер Араван чек ара заставасынын сакчылыгына бөлүнүшөт. Кезметтеги жоокер заставанын аймагындагы коопсуздукту камсыздап,
Бул жерге кирип чыккан унааларды көзөмөлдөйт. Албетте 4 саат бою бир жерде туруу кыйын. Бирок аскердик тартип дал ушинтип жигиттерди сабырдуулукка үйрөтөт. Биздин каналдын жаңылыктар бөлүмүнүн оператору Тайыр Аматжанов застава сакчылыгына бөлүнгөн. Замандаштар, биз берүүбүздү улантабыз. Конок менен маек кылып жаткан кезибиз. Чек арада кызмат кылган агаларыбыз бизге чек арада кызмат кылуунун түйшүгү менен ырахатын тууралуу маалымат бөлүшүп аткан кези. Ага айтсаңыз, эми ушул чек арада көбүнчө бизде акыркы кездери бир нукка түшүп баратат дейт, бирок бир топ жылдан бери ушу Өзбекстан менен Тажикстан менен түрдүү маселелер чыгып келет да. Анан ушу чек арада башка мамлекеттин чек арачылары менен кандай мамиле курасыздар? Ал жердеги чек арага жакын жайгашкан элдер менен кандай мамиле, кандай кызматтар алып барылат? Жакшы суроо. Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле жаз келет, жарышып. Жаз келгенде баягы биздин айрым чечилбеген чек ара аймактарында дагы деле суу маселеси, жер, баягы мал багып өткөн учур, мал баккан учурда эки тараптын жарандары тарабынан малдар өтүп кетип, негизгиси суу талаш, жер талаш, ушундай бир көйгөйлөр болот коңшу мамлекеттер менен. Анан бирок биздин кандайдыр бир жумуштарды аткаруу боюнча ошол эле жанагы суу маселеси деп атпайбызбы, же болбосо мал жайуу, кандай ошол биздин мамлекеттик чек араны бузбоого, анын чек ара режимин бузбоого түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ошондой эле түшүндүрүү иштери коңшу мамлекеттин чек арачылары тарабынан өзүнүн чек арага жакын жайгашкан элдердин арасында бул иш-чаралар жүргүзүлүп келет. Рахмат агай. Негизгиси ошол сүйлөшүү, чек ара өкүлчүлүктөрү аркылуу сүйлөшүлүп, бүтүндөй маселелер чечилет. Менин суроом Равольд Кастро мырза сизге болуп турат. Негизи эле кинологдор чет жакка чыгып, тажрыйба алмашып окуп келишеби? Негизи өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз. Өзүмдө биз былтыр 2016-жылы Казакстан мамлекетине барып окуп келгенбиз, Алматы шаарында. Кинология центрде 4 ай. Өзүбүздүн спец боюнча, искуарлык боюнча, ошо 4 ай ошакта окуп, тажрыйба алып, бияка окуп келдик да. Эми бияка биз Кудай кааласа, эми чек арадагы балдар келет бизге окууга. Ошолорду колдон келишинче окутуп, өзүбүздүн эмелерди беребиз да аларга, сабактарыбызды. Ал эми ошол колго үйрөтүлгөн эттерди кароо сынактарга катышып жүрөсүздөрбү? Кароо сынактарга катышабыз. Ошо былтыр Казакстанга барып, 2016 августта барып келишти. 3 неме направление менен. 3 барып, 3 тең 3-чү месттен алып келишти. Жана сиздерге чейин келген коноктор айтып өтүштү да. Армияга, аскер кызматка жалаң эле чоң балдарды албайсыңарбы, кичине балдарды эмне аласыңар деген сыяктуу суроо берсек, кичинеси танкага ылайыктуу, чоңу урушканга ылайыктуу деп түшүндүрдү. Эми чек арага кандай балдар ылайыктуу болот? Кандай балдарды тандаласыздар? Эми мен мындай деп ойлойм да, мындай бүтүндөй эле азыркы күндө, акыркы мезгилдерде чек ара кызматы эмес, бүтүндөй эле аскер кызматын, мөөнөттүү аскер кызматын өтөйм деп жаштардын арасында бул кызыгуу барган сайын артып баратат да. Жакшырып баратат, артып баратат. Себеп кызмат баягы өзүнүн биз айтабыз го, ар бир жигиттин мекенин алдындагы бул ыйык милдети деп. Андан сырткары бул аябагандай мен кызык кесип деп ойлойм. Кызык кесип. Анан чек ара кызматына бул талаптар бүтүндөй эле куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөө үчүн болгон талаптардан бирдей эле. Негизинен бирдей эле, бирок кээ бир башка бир куралдуу күчтөрдүн түзүмдөрүнө караганда бой жагынан бир аз 1.65-тен мисалга жогору болуш керек деп. Мен кече жакында эле түштүктө өзүбүздүн Ош облусунун райондорунда, айрым райондорунда аскерге чакырылуучу, азыркы жазында чакырылуучу жаш жигиттерди, уландарды
ошолорду менен сүйлөшүү, маектешүү, аларды тандоо, чек ара кызматында кызмат өтөө үчүн атайын тандоо боюнча алдын ала. Бул эң алгачкы алдын ала первичный. Ошолор менен сүйлөшүп келдик. Негизгиси бардык кызмат өтөйм деген киши кызмат өтөсө болот. А мен негизгиси мен чек ара аскерин мен мындай элестетем да, бой шыңга бойлуу, чымыр денелүү, татынакай, бир кийген кийими жарашып турган, бир келген кишиге маданияты өзүнүн жүрүм туруму, ошол эле тил, орус тилин, потом эми негизинен баягы туристтер келет, башка болот, орус тилин, кыргыз тилин мыкты сүйлөгөн бир салабаттуу, жакшы, арт тараптуу жигиттер болсо, ошол жакшы деп ушундай элестетем. Жаныш мырза, жеке жашооңузга кайрылсак да, негизи аскер кызматындагы адамдар аябай сүрдүү болушат да. Анан үйдө дагы сиз үй-бүлөңүзгө ошондой мамиле жасайсызбы? Балдарыңызга тарбия берүүдө мына ошол мүнөздү карманасызбы? Сүрдүүлүгүңүздү, балким катуу болдусуз үйдө. Мындай да, эми кызматта ошол эле аскер кызматкерлери менен иштешебиз. Менден жогору турган менин башчыларым, командирлерим бар, тарам командирлери бар, менин колумда иштеген дагы аскер кызматкерлери бар. Эми жумуш ошол нерсени талап кылат. Орбосорокту, өзүңдүн жумушуңду учурунда аткарып, коюлган тапшырмаларды убагында бүтүндөй бир жакшы тийиштүү деңгээлде жасасаң, жумушуңа тың болсоң, бул жакшы. Анан сүрдүү болуп үйдө, мен ойлойм үйдө мындай аябай жөнөкөй, балдарымды аябай жакшы көрөм. Балдарым мени сүрдүү депчи, мындай коркуп, чоочуп, жок. Барганда эле балдарым менен жуурулушуп эле, ошо үйдөгү ата, жумушта эле болуп ушундай. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып баратат. Ошондуктан сиздерге бир эркин микрофон берели, жалпы элге журтка кайрылып сөзүңүздөрдү жыйынтыктап койсоңуздар. Рахмат. Мен өзүмдүн атымдан, үй-бүлөмдүн атынан, анан бүтүндөй мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчилиги, Ош облусту боюнча мамлекеттик чек ара кызматынын башкармалыгынын башчысынын, башкармалыктын бүтүндөй өздүк курамынын атынан жалпы журттун бүгүнкү мекен коргоочулар күнү 23 февраль аябай маанилүү майрам куттуктап кетким келет. Өзгөчө тоолуу райондордо кызмат өтөп аткан бүгүнкү суукта, татаал бир шарттарда кызмат өтөгөн биздин чек арачыларды, башка куралдуу күчтөрдүн, башка түзүмдөрдүн, аскер кызматкерлерин, биздин ардагерлерди, азыр биз жаныбызда жок, баардыгын бүтүндөй бүгүнкү 23 февраль майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Баардык ошол эле дагы белгилегим келет, жигиттер менен жигиттерден кем калышпай, кошо ошол эле куралды көтөрүп, ошол эле бул аскер жашоосунун түйшүгүн, жумушта аскердик жумушун аткарып, үйдө кайрадан эле жанагы жарылкер, боорукер, мээримдүү болгон энелик милдетин аткарып, өзүнүн жарлык милдетин аткарган биздин аскер айындарды дагы бүгүнкү майрам менен куттуктап кетем. Баардык жумурай журтка, баардыгына ден соолук, иштерине ийгилик каалайм. Кандай гана биздин чек араны, Кыргыз Республикасынын мамлекетибиздин бир тынчтыгын, кийинки муундун бир жакшы, тынч, асман ачык заманда жашаш үчүн баардык жигит өзүнүн салымын кошот деп ойлойм. Баардыгы ден соолук, иштеринде ийгилик, кызматта мыкты деген көрсөткүчтөргө жетишине чын жүрөктөн тилеп келет. Рахмат. Сизге сөз берели. Сөзүңүздү жыйынтыктап койсоңуз. Мен анан Телегөрчүлүккө кайрылып, майрам менен куттуктап кетсеңиз болот. өзүмдүн атыман мен ошо иштеги коллективдин атынан, чоң офицерлердин атынан, чек ара кызматынын атынан полный бүгүнкү 23 февраль майрамыңызда мен куттуктайм баарыңыздарды. Ден соолук,
ошо иштериңиздерге ийгилик. Рахмат сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз майрамыңыздар менен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде Түз эфирде конокто Мамлекеттик чек ара кызматынын кинология борборунун кызматтык иттердин ага жетекчиси эфрейтор Самиев Расул Кастро агайыбыз болду жана Ош облустук чек ара башкармалыгынын инженер-сапёрдук ротасынын взвод командири ага лейтенант Мурзаев Жаныш агайыбыз болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, аман болуңуздар. Сиздерге дагы Эфирибизди көрүп алдыңыздар, келип туруңуздар конокко дагы. Ал эми замандаштар, биз сиздер менен бир азга коштошобуз. Ооба. Алдыда сиздерди кесиптештерибиз күтүп, башка коноктор менен маек кылмакчы, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Ош Прим телеканалы Түз эфирдеги берүүсүн улантат. Бүгүн 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү, андыктан бизден алыстаңыздар. Бүгүнкү азыркы биздин чыгарылышыбызды Нурсулуу Айтбай кызы экөөбүз алып барабыз. Ал үчүн бизге дагы коноктор келген. Толкун болот деңиздин бийикчери, толкундай бол кыргызымдын жигиттери, 99 өнөрдүн ээси бол деп тоолук эне төрөгөн сени мени демекчи. Мына ушундай өнөрлүү, мыкты, күчтүү инсандар бизде конокто отурат. Ким экен десеңиздер, мен аларды тааныштырып өтөйүн. Улук прапорщик Мамутов Муктубек, Аравандагы 20-24 аскер бөлүгүнүн чек ара заставасынын старшинасы, ошондой эле улук лейтенант Мухтаров Элеман. Куш келипсиз. Саламатсыздарбы, майрамыңыздар менен. Куш келипсиздер. Майрамыңыздар менен, майрамдык маанайыңыздар кандай? Майрамдык маанай жакшы. Эртең менен баштап эле сиздердин студияңарга келип биз отуруп атабыз, чакырганыңыздар үчүн. Ушу майрамдык маанай жакшы. Жакшы. Ошол алгач эле мен сиздерге мындай суроо менен кайрылгым келип турат да. Ушул жылына бир күн майрамдайсыздар. Ушул күнү сиздерге ар кандай каалоо тилектер айтылат, сый урмат көрсөтүлөт. Негизи эле ушул жылына бир келүүчү майрамды кандай күтөсүздөр? Эми бизде биз баардыгыбыз аскер кызматкери болгонуна байланыштуу. Майрам дегенде бизде тескерисинче айтканда майрам эмес, бизде күчөтүлгөн тартипте ар дайым майрам күнү даяр болуш керекпиз да ар демкегечи. Майрам десе эле биз баардыгыбыз майрамдабай, бул жакта жүрөгүбүздө, андан сырткары биздин чек арабыз бар деп ошол ой менен дайыма күтүп жүрөбүз. Кайсыл жерде болбосун, кайсыл жерде жүрбөйлү, майрам же болбосо башка күнү, дем алыш күнү болсо дагы, кайсыл жерде болбосок дагы ишибизди, жумушубузду даяр болуп турабыз. Биз ушул жерден теле көрүүчүлөргө эскерте кетели, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз Түз эфирде иштеп жатабыз. Андыктан ушул мекен коргоочуларына, мекен сакчыларына суроолоруңуздар болсо, Түз эфир аркылуу өз дарегине жеткирсеңиз болот. Айтсаңыз, сиз ушул комузуңузду колго алып келип калыпсыз. Негизи эле ушул кандай өнөрдү кандай аркалап келесиз? Бул комуз менен кандай күүлөрдү чертесиз же ырдайсызбы? Биринчиден кутмандуу күнүңүздөр менен Рахмат сиздин. Бардык телевизор канал көрүүчүлөрдү бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат. Бул эми аскер кызматкери болгондон кийин бардык ар тараптан болуш керек экен. Менин оюмча чек араны коргойбуз. Ал ошол эле учурда, бош учурларда музыкалык аспаптарды ойноп коебуз. Чек ара заставаларында да, мисалы үчүн бардык чек ара заставаларында комуз, гитара, кыяк деген музыкалык аспаптар бар. Жокерлер деле бош убактыларында дем алыш күндөрү ошол алектенип өздөрүнүн дем алыш күндөрүн өткөрүп турушат. Мыктыга айтсаңыз, ушул сиз 20-24 аскер бөлүгүндө эмгектенип келесиз. Ушул акыркы учурларда ушул биздин жокерлерге ар кандай шарттар түзүлүп жатат. Ал эми жокерлердин келүүсү, жокерлердин кызыгуусу кандай ушул аскерге? Акыркы мезгилдерде мамлекеттик чек ара кызматы эле эмес, башка тарамдарда дагы
бардык күч структураларына жокерлердин армияга баруусу, кызмат өтөөгө болгон кызыгуусу күчөп баратат. Дагы бир басып өтүп жиберсе, мындан бир топ жыл мурун жокерлерди аскер комиссариаттарында чогултуу деле кыйынга турчу. Азыркы учурда тескерисинче кызыккан адамдар көбөйүп, жогорку окуу жайларды бүтүп келген жокерлер көп арасында. Мурун аскер кафедрасы болуп, ошентип аларда кыскарганына байланыштуу жогорку билимдүү жокерлерибиз да көп. Ошо кыскасын айтканда кызыгуу күндөн күнгө күчөп баратат. Айтсаңыз, ошол жерде дагы менде бир суроо пайда болуп калды. Бул ушул Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Анан ушул башка тектүү, башка улуттун да өкүлдөрү, Кыргызстанда жашаган ошол башка улуттун өкүлдөрү дагы ушул аскерге кызыгуусу барбы? Барышабы дейсиз? Албетте, келип жатышат. Мисалы үчүн өзүбүздүн эле мен өзүм кызмат өтөгөн Арабан чек ара заставасында кыргыз улутунан бөлөк өзбек улутундагы, татар улутундагы аскер кызматкерлери азыркы учурда кызмат өтөп жатышат. Андай баары эле мекеним деп турушат. Андай улутчулдук жок. Чоң рахмат. Ошол Элеман, сиз айтсаңыз, ушул кесипти кандайча тандап калдыңыз эле? Бул кесипте мен 8-классты бүтүп атканда өзүм военный жанагы кинолор бар, военный туугандар бар. Ошолорду көрүп, формасын кийип, чыккан жүргөндөн кызыгып, башкача көрүнчү эле анда, эми жаш баласында. Башкача көрүнүп, андан кийин жөлөк болуп калды. Бир байкем болсо, как раз ошол убакта Суворовский деген бизде лицей бар Бишкекте жайгашкан. Ошол жерде окуйт эле. Ошол байкем болсо мага жөлөк болуп калып, бир күнү үйгө келди, формасын кийип чыкып келгенде, андан кийин ошого кызыгып, 8-классты бүтүп туруп эле Суворовскийге барып, Суворовскийден кийин ал жерден андан кийин бүткөндөн кийин жогорку окуу жайы болуп, азыркы учурда аскер кызматкери болуп иштеп калдым. Элеман, айтсаңыз, бул аскерде жүргөндө ар бир адамдын мындай эсте кала турган убактысы болот да. Бир эстегенде, ушул убакытты көргөндө, эстегенде адамдын жүзүндө жылмайуу пайда болот. Мына ошондой окуядан, сиздин башыңыздан өткөн бир жагымдуу окуядан бизге бөлүшүп кетесизби? Эми жагым андай окуялар көп болот биздечи. Военный десе эле бар. Сиздин сөзүңүздү бөлүшүүбүзгө туура келип атат. Себеби биздин телегөрүүчүлөр түз байланышка чыгууда. Кабыл алсак, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык угуп жатабыз. Мен биринчиден агаларга майрам менен куттайын деген элем. Рахмат чоң. Ишиңерге ийгилик, ден соолук. Анан менин жолдошум Кара суу ички иштер бөлүмүндө иштейт. Бөлүмүндө. Куттайм, ден соолукта болсун атайым. Ушундай кыргыздын ишине жараган мыкты аскерлерден болуп жүрүшүн каалайм. Бат-баттан сүйлөсөңүз, урматтуу телегөрүүчү, биздин убактыбыз чектелүү. Биз да сиздин жакындарыңызды куттуктайбыз. Дайым бар болсун, сизге чоң рахмат. Биз болсо маегибизди уласак. Мына ушул суроону улай эле айта кетсеңиз. Биринчи военный деген бул аскер кызматкери деген дайыма эле орусча сөйлөп айтканда андай капалуу же болбосо серьезный болуп жүрүш эмес, ыктымал эмес. Мындай айтканда биз деле адамбыз, жаранбыз, Кыргызстандын бизде деле жылмайуу күндөр болот. Алардын бириси болуп эсептейм, окуу учурунда эң кызыктуу нерсе окуу учурунда болот. Мындай чувство ответственности деген жок болгон учурда айтор кызыктуу окуялар көп болот, Биз ошол дайым эле аскер адамдарын көргөндө үстүндөгү формасы өзүнчө бир сүр берип, бир сыймыктанууну жаратат да. Ал эми ошол кийимдер кандай тигилет, кай жерде тигилет, кайсыл айымдар тигет деген кызыгуу болсо, биз азыркы сюжетке кезек берели, андан кийин кайрадан маегибизди улантабыз.
Замира Жолдошбаева Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын Ош шаарындагы 20-65 аскердик бөлүгүнүн тигүү цехинде эмгектенет. Бул жерде иштегенине бир канча жыл болду. Келгенден тарта аталган цехти башкарып келүүдө. Жетекчи айым устакананы башкарып гана тим болбостон, формаларды өлчөмү менен бычуу да анын башкы милдети. Офицерлердин, курсанттардын чен өлчөмү, канча саны аныкталып келет. Ошолордун так анык болушу үчүн мындай лекалаларды өзүм чыгарам. Өзүм чыгарып даярдап ар бир өлчөмүнө жараша өлчөп, бычып, кыркып. Силерге кыркып көрсөтүп берейин. Чек ара кызматкерлеринин формасы майрамдык жана күнүмдүк болуп экиге бөлүнөт. Бул жердеги колу гүл чек ара айымдар бир форманы бир күндө даярдап коюшат. Эң башкысы тигилген кийим адамдын кыймыл аракет кылуусуна ыңгайсыздык жаратпашы керек. Ушул бир кыз өзү башынан баштап, ушул менин столуман өткөндөн кийин ар бир кыз, ар бири ушундай нерселер, ушундай формаларды чыгарышат. Бул формасы, а бул болсо шымы. Офицерлер жана курсанттар үчүн булар. Ар биринин фамилиясы адашып кетпеш үчүн, башка адамга туш келип калбаш үчүн мындай белгилерди коюп коебуз. Кыргызстандын түштүк аймагындагы чек арачылар кийген монондой күнүмдүк жана майрамдык формалар дал мына ушул жерден тигилип чыгарылат. Учурда жетекчилик тарабынан 280 даана форманы тигүүгө тапшырма берилген. Бул жерде тигүүчү кыздар тарабынан кызуу иш жүрүүдө. Чек ара кызматкерлеринин чыкыйып кийген кийимин тигүү да оңой эмес, күчтү талап кылат. Мына ошондой ойду карманган Айгүл Эгембердиева 10 жылдан ашуун убакыттан бери мына ушул тармакта эмгектенип келет. Айтымында форманын ойдогудай чыгуусу үчүн ар бир нерсеге кылдаттык менен мамиле жасоо керек. Биз аскерлердин формаларын тигүүдө тактык талап кылат. Мындан элечи ар бир иш майда болгон үчүн ар бир тигишти тиккенден сөзсүз үттүктөйбүз да. Үттүктөсөк жакшы чыкпай калат, ишибиз көрүнбөй калат. Ошо аскердик тартип сыяктуу да бул делечи. Аталган устакананын айымдары форма тигүү менен гана чектелбестен курал кармашып, ок атуу талаасына чыгышат. Эрте менен эрте турушуп, саптык машыгууда да болушат. Аскердик сабак, кошумча аскердик сабактарды өтөбүз. Ошо талаага ок атууга чыгабыз. Бул биз үчүн өтө сыймыктуу жана жоопкерчиликтүү иштерден. Себебинен ар бир эле аял затына мындай форма кийип, жумуш жасаган насип кыла бербейт. Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын Ош шаарындагы 20-65 аскердик бөлүгүнүн буюмдарын оңдоп тигүү устаканасы 2007 жылы негизделген. 2010 жылдан тарта бул жер кеңейтилип, жумуш орундары көбөйгөн. Адам санынын артышы менен формаларды да бат чыгарып, түштүк аймактык чек арачыларды форма менен үзгүлтүксүз камсыз кылып туруу керек. Мекен сакчыларына тоо түздүктө жүргөн учурда жана жайында салкын, кышында жылуу кийимдер мына ушул айымдардын колунан чыгат. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз бүгүнкү майрамдык чыгарылышыбызды улантабыз. Бизде конокто дагы бир ирет тааныштырып өтөйүн. Улук прапорщик Мамутов Мыктыбек Аравандагы 20-24 аскер бөлүгүнүн чек арадагы заставасынын старшинасы. Ошондой эле улук лейтенант Мухтаров Элеман инженер кызматынын башчысы. Дагы бир майрамыбыздар менен ушул биздин телегөрүүчүлөр дагы абдан күтүп калган болуш керек. Бул комузду алып келип алып турушат. Бул биздин чек ара кызматкерибиз кандай өнөрдү же болбосо кандай ырды аткарып берет. Күнү аткарып берет экен, да? Анда эмесе мен бүгүнкү мекенди коргоочулардын майрам менен баардык мекен коргоочуларга куттуктоо иретинде Корголдоо СС'ин Салкар Залкар комузчу Болуш Мадазимовдун варианты боюнча иштелип чыккан Акбакай деген көсүн. Акбакай,
баракелде, чоң рахмат. Анан ушул сиздерге бир суроо берейин деп турам. Сиздер алып жаткан маянаңыздар ушул үй бүлөңүздөргө жетеби? Үй бүлөңүздөрдү ушул бардык нерсе менен камсыз кылып, керектүү менен ушул кызматта иштегениңиздерге өкүнбөйсүздөрбү? Өтө акча каражат деген адам басына дегеле жетпейт. Канча көп берсең, ошончо көп расходуң болот. Бирок азыркы учурда мамлекет бизди аскер кызматкерлерин жалпы эле жакшы карап жатканына байланыштуу майнабыз жетет баардыгыбызгача. Үй бүлөгө деле атайын семейный бюджет деп коет, үй бүлөлүк бюджет. Ага башкача бөлүп, башка нерселерге башка бөлүп жетет. Азыр жакшы мамлекет жакшы карап атат бизди. Агай, мен сизге суроо бергим келип турат. Бул үй бүлөдө бала тарбиялоо бул эң негизги маселе болуп саналат. Негизги максатыбыз болуп саналат бул жашоодогу. Мына ушул балдарды тарбиялаганга сиздин убактыңыз болобу? Албетте, эми аскер кызматчысы болгондон кийин бул жагын башында ойлонуп анан кийин кызматка өтөйт деген оюм мен. Үй бүлөгө да, бала чагага да кызмат убакыт бөлүнөт. Кызматтан кийин барып бала чага менен биргеликте дегендей. Чоң рахмат, бизде байланышып келген кабыл. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Биз Келиңиз. Бат-баттан сурап, кабыл тилектериңизди айтсаңыз билдириңиз. Убактыбыз чектелүү. Алло. Угуп жатабыз сизди. Биз жалпы жоокерлерди куттуктайбыз. Рахмат. Биз жалпы жоокерлерди куттуктайбыз. Ошондой эле Мамытов Муртбекти дагы куттуктап, агалары, жеңелери баары куттуктайбыз. Ден соолук жоокерлерге бар болушун баары демекчибиз. Рахмат, чоң. Чоң рахмат. Биз да сиздин жакындарыңызды куттуктайбыз. Ал эми биздин салтка айланып калгандай ушул майрамдык чыгарылышка келип, сиздер бизге кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн рахмат. Эми сиздерге эркин микрофон узатабы. Рахмат. Биринчиден Ош Бирим жамаатынын баарыңыздарга рахмат айтабыз. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Бүгүн 23 февраль, мен ойлойм, бир гана эркектердин эмес, баардык эле Кыргызстандын жарандын майрамы деп ойлойм. Ошондуктан убакыт менен колдонуп, баардык кыргызстандыктарды бүгүнкү майрамыңыздар менен жакшы маанай менен тосуп, үй бүлөңүздөргө тынчтык, дайыма ден соолукта болуңуздар деп каалап кетем. Ал эми сиз кандай каалоо? Мен деле ушул кесиптешиме кошулуп, бүткүл кыргызстандыктарды бүгүнкү мекенди коргоочулар күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мындан ары дагы ушул кызматында аскер кызматкерлерин айрыкча тактыкты, ийгиликтерди, жакшылыктарды каалайбыз. Кече сиздердин кошуп кетчү нерсе жамаатыңыздарга дагы чоң рахмат. Ушул Ош Бирим студиясынын жигиттери да бар, Оран чек арасына да барып кызмат өтөп келишти. Кызмат өтөп, бир күндүк турмушун көрүп келишкен. Иши кылса сиздерге да чоң рахмат. Иштериңиздерге ийгилик болсун. Сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге ошондой шарт түзүп, ошо бир күндүк жашоону биздин кызматкерлерге атайын уюштуруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздерге дагы бир ирет майрамыңыздар менен чын дилден куттуктайбыз. Дайым ушундай ден соолукта болуп, мекен кызматында жүрө бериңиздер. Ал эми телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн конокто Мамытов Мыктыбек 2024 аскер бөлүгүнүн Араван чек ара заставасынын старшинасы, ошондой эле улук лейтенант Мухтар Элеман инженер кызматынын башчысы болду. Ал эми биз болсо мындан ары көрсөтүүбүздү улантабыз. Андыктан биздин каналдан эч кайда алыстабыңыздар.